Мадумаров Адахан Кимсанбаевичке берилет. Бүтін Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу талапкерлер, мен суроо бербейин дедим эле, биздин кесиптештердин суроолоруна берген жоопторуңарга суроолор пайда болуп атат. Чечкиндүүлүк жетишпей атат. Экөөңүздөр тең жооп бериңиздерчи, сиздердин алдыңыздардагы акыйкатчы мыйзам ченемдүү кеттиби? Мыйзам боюнча туура кеттиби? Менин жеке пикиримде, мен муну буга чейин дагы ачык айтып жүргөм. Акыйкатчынын көз карандысыздыгы камсыздалмайынча, чындап, Париж принциптерине жооп бермейинче, бизде адам укугунун сакталышына кепилдик эмес мындай бир шарттардын түзүлүшү күмөн. Мен так суроо бердим. Сиздердин алдыңыздардагы омбудсмен туура кеттиби деп. Менимче каталар бар ал кишинин кызматтан кетиши боюнча. Экс-омбудсмен жогорку кеңеш тарабынан кетирилди, ошондуктан азыркы Катуураак. маалда жогорку кеңеш тарабынан кетирилди. Ошондуктан кандайдыр бир талкууга жатпайт деп ойлойм. Жакшы жооп угулбай атат. Каттуураак сүйлөсөңүздөр, зал тынчыраак. Бакыт. Сөз угулбай атат. Мына ушундайда так жооп берсеңиздер жакшы болот да. Мыйзам одоно түрдө бузулду. Акыйкатчы өз ыктыяры менен кетип баратканда гана ошондой кетет. Эгер биз анын отчетун жактырбай койсок, автоматтык түрдө кетет. Эгер кайсы бир фракция кетирүү жөнүндө демилге көтөрсө, анда комиссия түзүлүш керек эле. Комиссия түзүлгөн жок. Эгер ушул жагдайды айта албасаңар, кийин кантип иштейсиңер? Барбы жооп, комментарий? Адахан Кимсанбаевич, мен айтып атам, каталар болду деп. Андан сырткары, бул жерден эми азыр сиздин сурооңузга жооп бергенде жүрөктүн төрүндө турган сөздөр чыкканда, бул бир аз баа берүүчү эмес тарап болуп калып атам да мен азыр. Бизде тилекке каршы ушундай болуп калды. Так пикирин айткан киши таппай калдың да, күндүзү чырак менен издеп таппайсың. Ата журт фракциясы демилге көтөрдү кызматтан кетирүү жөнүндө. Комиссияда түзбөй туруп, комитет кетирүү жөнүндө чечим чыгарып берди. Ушул конституцияга, биздин мыйзамга дал келеби деген гана суроону бердим. Бир азбы, көппү, ал Атыркы сурооңузга жок, дал келбейт. Дал келбейт. Мына ошол кызматка баратасыздар азыр. Ошол жерге барганда бала ыйлабасы эмчек бербейт дейт. Сиздер кайсы мыйзам тоскоолдук кылып атат акыйкатчы институтун бекемдөө үчүн? Ошол демилгелерди көтөрүп биз киргизебиз, парламент менен тыгыз иштейбиз деген жоопту бере албай атасыздар да тилекке каршы. Экинчи маселе. Кыргызстандагы балдардын апасынын муздаткычы бар экен, кир жуугучу бар экен, атасынын 2 аты бар экен деп жөлөк пулдарды бербей аткандыгы ошол балдардын укугуна кандай таасир тийгизет? Ошого тиешеси барбы? Бул көйгөй көп жылдан бери келе атат. Муздаткыч эмес, айрым учурлар кездешкен, короонун төрүндөгү дөдө болуп мындай чоңураак жыйылып калган кыкты дагы себеп кылып туруп малың көп экен деп социалдык жөлөк пулдарды бербей койгон учурлар. Бул социалдык теңсиздикти жараткан иш-чара да. Мыйзамда каралган талаптар аткарылышы керек деп эсептейм. Ошо мыйзамда карабай коюп атат да, мыйзамдан алып салып атат да, көпчүлүк кандай добуш берсе ошондой кетип баратат да мыйзам. Мен сиздин пикириңизди сурап атам да, ошол туура алынганбы жогорку кеңеш тарабынан, же социалдык коргоо министрлиги тарабынан деп. Мени колдосоңуздар иштеп көрөйүн, ошол мыйзамдардын баарын анализдеп көрөлү. Кандайдыр бир кемчиликтер болсо, албетте сунуш киргизебиз. Эми ушундай суроо жооп процедурасын өткөрүшүбүз керек, урматтуу төрагалар. Мына ушул жерде кишинин кишилиги, кишинин эмнеге даярдыгы ачык айкын көрүнүп калат. Бүгүн кандай жооп берилип аткан болсо, эртең деле ушундай эле жумуш башталат.
ушундай эле кетет. Тилекке каршы бизде бир аз чечкиндүүлүк жетишпей атат. Мен Бакыт мырза менен бир аз иштешкен билем. Эки жолку парламенттин алдындагы баяндамасында Кыргызстандагы айыпсыз айыптуулардын абакта жаткандыгы жөнүндө кулак кагыш кылган. Ошол жерде кармалып аткандарды каттуу кандайдыр бир кыйноолорго дуушар болуп аткандыгы жөнүндө маалыматтарды кенен тараткан. Мен Бакыт мырза үмүт кылам. Эгерде ошол жерге барып калган болсоңуз, сиздин ыйгара муктарыңыз көбүрөөк болот. Сиз ушул жолду улантасыз деп. Жамиля айым, сиз башкы прокуратурада кызмат кылып Рахмат. Адархан Кимсанбаевич, талапкерлер жогорку кеңешке кандай оценка бериш керек? Микрофон күйүс бергилечи. талапкерлер жогорку кеңешке эч кандай баа бергенге укугу жок. Ошону айтып атпайбы, мен сиз айтып атпайсызбы, кандай эме оценка бере аласыз деп. Ошол жерде мыйзам бузулдубу, бузулбадыбы деген суроо берип атам. Кеп жогорку кеңеш жөнүндө эмес, кеп мыйзам жөнүндө кетип баратат. Менин Процедурасы. мыйзам бузулган жок. Регламент менен алып барып атабыз. Ошол ал сиздин пикириңиз. Мен айтып атам, жанакы омбудсменди туура бошоттукпу, бошотподукпу, мыйзам бузулдубу, бузулбадыбы деген суроо берип атам мен аларга. Мен жеке оюмду айтып коеюн, мыйзам бузулган жок, регламент боюнча алып барылып атат баары. Рахмат, кийинки сөз Акаев Жанарбек Кубановичке берилет. Чоң рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу талапкерлер. Менде суроо жок, бирок эки сунуш бар. Биз канткенде акыйкатчыны мындай адам укугун коргогон, өзүнө ишенген, бийликтен көз каранды эмес, чыныгы элдин укугун коргогон акыйкатчы кыла алабыз. Эгерде силер өтсөңөр, акыйкатчы жөнүндө мыйзамды бизге алып келишке керек. Жогорку кеңеш биз акыйкатчыны кызматтан ала албашыбыз керек. Акыйкатчы шайландыбы? Болду, мөөнөтүн аягына чейин иштесин. Эл дагы депутатка добушун берип атпайбы? Добушун берип атат, бирок 5 жыл ал депутаты начар чыгып калабы, жакшы чыгабы, бирок тагдырын байлады. Акыйкатчы жөнүндө мыйзамды алып келиңиздер, кимиңиздер өссөңүздөр дагы. Жогорку кеңеш силерди кызматтан ала албай турган болуш керек. Анан бирдеме болуп эле бир сөзү жакпай калса эле кызматтан кетире берсек, акыйкатчы түтпөйт бизге. Ошондо силер өзүңөргө дагы ишенесиңер. Бекемделет. Өзүңөргө ишенимдүү иштейсиңер. Коркпой адам укугун коргойсуңар. Анткени Кыргызстанда кадам сайын адам укук бузулган. Түрмөлөрдө, мына Бакыт мырза жакшы билесиз, кыйноолорду алдын алуу борборунда жүрөсүз. Түрмөлөрдө канчалаган кыйноолор бар. Бул бир. Ошол мыйзамды алып келиңиздер. Экинчиси. Канча убакыттан бери акыйкатчынын орун басары шайланбай жүрөт? Канча ай, балким жылдан өтүп кетти. Акыйкатчынын орун басары, бир орун басары жок болуп атат. Сиздер акыйкатчы болуп калсаңыздар, менин сунушум бир орун басарыңыздарды Орусия Федерациясындагы өкүл кылып, ошол жактагы орун басар кылып жөнөтсөңүздөр. Анткени 1 миллион биздин жараныбыз, мекендешибиз Орусияда жүрөт. Түрмөлөрүндө миңдеген адамдарыбыз жатат. Же тил билбейт, же юридикалык билими жок, юридикалык жардамга, укуктук жардамга абдан муктаж. Ушу бир орун басарыңарды Орусияга жөнөтүңүздөр, ошол жакта туруктуу иштесин. Бюджети керек болсо парламентке алып келиңиздер, биз колдоп берели. Ошо Орусияда иштесин, юридикалык жардам берсин. Биздин акыйкатчыбыз бар. Деп ошол жакта мекендешибиттерибиз ар кандай жанагындай маңзатты сумкасына сала коюп, укуктук жардамы жок, көздөрүн жалдыратып, миңдеген адамдарыбыз түрмөдө жатат. Анын ичинен жанагы согушка кетип кайтыш болгон жарандарыбыз дагы тилекке каршы көбөйүп атат. Ушул эки нерсени мен сиздерге сунуш кылам. Суроо жок. Эгер өтүп кетсеңиздер, мыйзамды алып келиңиздер. Бул өзүңөрдү бекемдейт. Экинчиси, орун басарыңарды Орусиядагы өкүл кылыңыздар. Миңдеген биздин мигранттарга, мекендештерибизге пайдасы тийсин. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, суроо жооп бүттү. Комитеттин корутундусун окуу үчүн конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрайымы Султанбекова Чолпон Алыйевнага сөз берилет. Рахмат.